Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Капыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинин номер 47-сабак. Бүгүнкү өтүлүүчү тема бизди кыймылга келтирүүчү механизм, система. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Акыл эмгегинин маданияты китебинде 110-бетте ушул схема бар. Бизди кыймылга келтирүүчү система деген 27 бөлүмдөн турат. Анын айрымдарын сиздерге чечмелеп бергенге аракет кылам. Анда эмесе сабакка көңүл буруңуздар. Булардын ар биринде эмне маани жатат, ага кантип жетүү керек, ойготуу жана кыймылга келтирүү жөнүндө ойлонуу зарыл. Булар саат механизминдей, бирөө кыймылга келбесе, калганына таасири тиет. Ошондуктан баардыгын бирге толук кыймылга келтирүү зарыл. Бизди кыймылга келтирүүчү система. Биринчи, акыл. Бул билим, интеллект, акыл ой менен аткарыла турган иш. Ал эми экинчиси эмгектенүү. Ден соолукту бекемдеп, чыгармачыл сезимдерди козгоп, адамды калыптандыруучу чоң ролду ойнойт. Ушинский эмгектин эки касиетин белгилеп кеткен. Эмгектин натыйжасы бул байлык. Эмгек адамды өстүрүүчү чоң кудурет. Үчүнчү, максат. Брайан Трейси айткандай, максаттар так жана кагазга жазылган болушу керек. Кагазга жазылбаса, максат деп эсептелинбейт, ал жөн гана каалоо болуп калат деген. Ошондой эле ушул максат тууралуу дагы биздин номер 36 жана 39 сабагыбызда максат жөнүндө кененирээк маалымат берилген. Аны дагы кайталап көрүп алсаңыздар жакшы болот, абдан кенен түшүнүп берилген ал жерде. 4. Каалоо, 5. Умтулуу, 6. Жоопкерчилик. Жогоруда айтылган каалоо, умтулуу жана жоопкерчилик инсанда бар болсо, ал албетте сөзсүз түрдө ийгиликти багындырат. Бул таблицада 27 бөлүмдүн темалары гана берилген. Ал эми мен сиздерге айрымдарын өзүмдүн түшүнүгүм боюнча чечмелеп бергенге аракет кылайын. 7. Кызыгуу. Кызыгуу бул өтө күчтүү сезим. Бирок ушул сапат бара-бара башка нукка бурулуп кетет. Мисалы, адамдардын көпчүлүгү ырчылардын, актерлордун кайсыл жактык үй бүлөсү, анын туулган жылы, айы, хоббиси жана башкаларга абдан кызыгышат. Ошолорго кетирген энергияны эмне үчүн өзүбүзгө коротпойбуз? Мисалы, алдыга койгон максаты, пландары жөнүндө туура пайдалануу керек кызыгууну. Анан дагы мен өзүмдүн турмушуман дагы бир кызыктуу нерсени айтып берейин. Бизде азыр 6-класста Чыңгыз Айтматовдун 1-мугалим чыгармасын өтүп жатабыз. Аны мен окуучуларга айтып берип жатып, жана тексттен дагы окуп келатып, эң кызыктуу жерине келгенде, эми калганын өзүңөр окуп келгиле, чыгарманын оригиналын таап окуп көргүлө деп айттым эле балдарга. Окуучулардын кызыгуусун байкадым. Өздөрү кийинки сабакта ошол 1-мугалим чыгарманы окуп, өз түшүнүктөрүн айтып беришти. Ошондой эле мындай ар бир адамдын, окуучунун, ар бир инсандын кызыгуусун ойгото алышыбыз керек да. Кызыгуу болгондо ал сөзсүз түрдө ошол максатына жеткенге аракет кылышат. 8. Сезүү, 9. Аракет, 10. Көңүл буруу. Буларды чечмелеп бербесем деле түшүнүктүү болуш керек. Аракет кылсаң берекет дегендей, ар бир ишти өз аракетиңе, мүмкүнчүлүгүңө жараша аткарсаң, сөзсүз түрдө көздөгөн максатыңарга жете аласыңар. 11. Уялуу, ар-намыс. Биз ар дайым угуп жүргөн, бирок терең маани берип көңүл бурбаган же үстүртөдөн эле түшүнгөн уят, намыс, жоопкерчилик, түшүндүрүү адамдын аң сезими, жан дүйнөсүндө бар болуп, ойгонсо ошо адамды өзгөртүүчү чоң күч, түрткү боло алат. Кептин баары биз өзүбүздө, ал бар экендигине ишенип, ойготуп, өсүү, өзгөрүү максатыбызга пайдаланууда. Кээ бир адамдар менин мүнөзүм, пейилим болгону ушундай деп кутулуп кетишет. Ошол болгонум өзү ушул дегендин өзү уят. Эгерде окуучу болсо, башка класстагыларга салыштырмалуу ошолордой жок дегенде орточо окуй албагандыгынын өзү уят. 12. Тырышуу, 13. Зендүүлүк, 14. Эрк. Адамдын эрки күчтүү болуш керек. Өзүнүн эркин башкара алган адам сөзсүз түрдө ийгиликке жетет. Ал эми 15. Хавас.
Хавас деген сөз бул кандайдыр бир нерсеге суктануу дегенди билдирет. Дүйнө кыялдана ала турган адамдарга муктаж, бирок кыялданган нерсени ишке ашыра ала тургандарга көбүрөөк муктаж. Кыялдануу бул бизди максатка алып баруучу жол болуп саналат. Кыргызда дагы жакшы сөз бар: чыдамкайлык бул эң мыкты касиет. Аттиң бирок чыдай берүүгө өмүр кыска. Кечинде жатаарда кыялдануу менен уктап, эртең менен турганда максат менен ойгонолу. 19 шыктануу, 20 туруктуулук, 21 зарда, 22 астейдил ыклас, 23 тапкычтык. Иштин көзүн билүү, бул боюнча жогоруда бир аз түшүндүрмө берип кеткем. Үмүт менен соккон жүрөк бакыт менен өмүр сүрөт дегендей, 26 үмүт, үмүттүн шооласы өчпөсүн эч качан. 27 демилгелүүлүк. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Жогоруда айтылгандардын ар биринде эмне деген ой жатат, ага кантип жетүү керек жана аларды ойготуп кыймылга келтирүү жөнүндө ойлонуубуз зарыл. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.